Азыр биз Улукбек конок үйүнө келдик. Тоң районунда Баканбаев айылында. Бул үйдүн кожойкеси Жипаркүл, Жипара менен азыр биз туристтерге кандай улуттук тамак аштарды жасалат ошол жөнүндө мастер-классты тартмакчыбыз. Келиңиздер анда. Жипара. Саламатсыздар, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы турасыңарбы? Кош келиңиздер. Биз ушу бүгүн деген 23-жыл туристтик сезон дагы башталып атат. Алдыда дагы көптөгөн максаттар бар. Сага келдик. Ушу улуттук тамак аштар боюнча мастер-класс көрсөтүп берсең. Бара бизде эми бүт Кыргызстан боюнча Тоң районунда конок үйлөр, боз үй шаарчаларынан этно-маданий туризм жагында мындай үлгү болуп келатабыз биздин дестинациячы. Анан өзүң билесиң, биздин тескей жээкке көп чет өлкөдөн туристтер дагы келип атпайбы. Анан биз сен жөнүндө интернет булактарынан дагы көп маалыматтарды билебиз. Жакшынакай тамак аштарыңды жасап, мастер-класстарды да жакшы көрсөтөсүң. Анан биздин көрүүчүлөр дагы ушу кантип айылда жөнөкөй эле мугалим эжеке конокторду да тосуп, туризмде дагы кошумча кирешет таап атат. Анан бир эле жатакана эртең мененки чай бербестен кечинде ушу кечки тамакты дагы мындай мастер-класс кылып көрсөтүп, туристтерге өзүнчө бир мындай кызыктуу шоуларды тартуулаган жөнүндө маек куралы. Анда кайсыл тамактарга туристтер көбүрөөк кызыгат? Биз эми кыргыз эли болгондуктан, кыргыз улутту болгондуктан негизинен келген конокторго өзүбүздүн улуттук тамактарды бергенге аракет кылам. Негизинен манты, беш бармак, лагман, дымдама, анан борсок жасаганда дагы аябай кызыгып, туристтер ошол кызыгуу менен баарын карап турушат да. Анан мен байкаганым, чет элдик туристтер келгенде аял затынан эркектер көбүрөөк тамак жасаганга кызыгат экен. Алар колдон ала калып, өздөрү түйүшүп ушундай кылышат да. Анан мектепте иштегеним, мектепте да иштейм, кыргыз тили мугалимим жана ушул конок үй бизнесибизди 16-жылдан бери иштеп келатабыз. Кайсы өлкөлөрдөн көбүрөөк туристтерди тососуңар? Көбүнчө Европа мамлекеттеринен келишет, Франциядан келишет, Германия. Ушул мамлекеттерден көбүрөөк келет. Анан албетте өзүбүздүн дагы тиги Азия мамлекеттеринен да келишет. Ошо биз дагы ошо туризмде аябай салттуу билимдерди жайылтуунун үстүндө иштешип атабыз. Бүгүнкү күндө ошо Айтай десе каналына дагы жергиликтүү айылда жашаган аял заты болобу, жергиликтүү элдер дагы, жаштар дагы көрүп кантип конок үй ачса болот, кантип конокторду тосса болот, туристтер эмнеге кызыгат, ушундай көп суроолорду берет. Анда ушул бүгүн кайсы тамактын түрүн жасап көрсөтөсүң? Бүгүн ушул биздин улуттук тамактарыбыздын бири мантыны жасап, туристтер абдан кызыккан тамакты көрсөтөт турбайсыңарбы? Менде да бир кызыктуу окуя бар. Биринчи ошо француздар менен жасап баштаганда, конок үй ачылганда, бияктан бери эки үй бүлө келиптир балдар менен. Анан камырды жайып иштеп баштаганда балдар ошо камырдан чымчык жасап атышпайбы? Чымчык, самолет жасап, аларга эмнегедир камыр аларга пластилиндей көрүндү окшойт да. Мейли деп жасашты. Анан бышкандайын ошону өздөрүнө берген да. Өздөрү кызыгып алып жешкен. Алар ошо мындай форма менен жасашкан да. Балдар өздөрүнүн оюнчук деп жасашкан. Ошо биз дагы мындай ужиндерде кашан, манты бергенде көп ушундай кызыктуу окуялар болот. Муну кантип жасадыңар, ичине кантип камырды салдыңар дегенчи. Биринчи иштеп баштаганда данисттер жана айтпадым, балдары камырдан самолет жасашып, чымчык жасашып балдары. Анан аны сайтыбызга көп койгонбуз. Анан тиги бышканай ошону бердим өздөрүнө. Жешти. Анан мен сурап атпаймынбы? Ошол жылы бизде 2 кочевников болгон. Тиги эмне болуп Кыргызстанда эме болуп калдыңар деп тиги алар француздар тиги тамакты чогуу жеген жакшы көрүшөт да, мен жанына отургузуп алышат да. Анан тиги ошол жылы Францияда бир Кыргызстандын ушу көчмөндөр оюнжунун реклама болуп турду. Анан кызыгып калышты, ошо мамлекет кандай. Ага чейин Афганистан, Тажикстандар болуштур да. Афганистан, Тажикстан согуш жөндөр эле. Кыргызстан десе алар да ойлоду да. Кандай мамлекет болду экен? Анан Игорь Кочевников ошо реклама өткөндө ошо кызыгып калышыптыр да, ошо мамлекетке барып келели депчи.
ушундай жакшы семья эле. Анан Лейло деген неме келген, кет айтат, каршы болбойсуңарбы, ушулар бийлейли деп атышат дейт. Колубуз өстүгенен да анан кара жоргон бийледик, балам бийлеп берди, анда кичинекей да. Ал өздөрүнүн да бир музыкасы бар экен, Билен Фармердин. Ошол музыканы койгон өздөрү музыка бийлеп да бийлеп атышпайбы. Бирөөсү гитара чептеткен, гитарага ташты. Конок үйдө ошо туристер тозгондо биз эми отель эмеспиз да, конок үйүбүздөн андай кыргыздын жакшы бир жагын көрсөткөнгө аракет кылабыз да, өз үйүндөй сезсин бизди. Как орусча айтканда в своем доме дегендей. Көбүнчө уйдун этин жасайбыз, топоздун этинен. Анан эми чет өлкөлүктөр көбүнчө ошо жеңил тамактар, жеңил койдун эти күчтүүлүк кылат товарга. Көбүнчө ошо уйдун этинен жасайбыз. Бизде койдун эти күчтүүлүк болгондуктан ошо уйдун этинен көп заказ беришет. Анан эгер вегетарианецтер болуп калса, аларга өзүнчө жашылча жемиштен жасап беребиз. Анан жаңы иштеп баштаганда андыр айдан билем велосипедчиттер келишти. Алар велосипедтерин бул гаражга тыгышты, анан эс алып атышат да. Анан ечишкен абышка кемпир бизден улуу эле бүртөп эле. Анан тышка чыгып келели деп атышпайбы. Анан мен деме ой бар экен. Булар тышка чыкса жетип иштейди, бирөө тонуп кетет депчи. Анан чыгарбай атпайбы, дарбазаны билип алыпчы. Жок, чыкпагын анан. Минтип атат да, анан минтип койдум да. Чыкпа, тышта кишилер бар, минтип койдум да. Мен шықпағына деп, жаңа түйе ауышқанмен кемпір. Өйпеңді ол мен басып баратпайбы. Ай, осы чыгара беріш керек екен да. Аны қайдам. Сен қоқсыздығын ойлап қорқытасың да. Шықпағылар, мен қойым да, мен тұрмын. Деп қойсам, алар чүңді оқшайды, мен жест менен оқуы бар. Ана қайыр ойлап атпайын, мен қырғыздар тышта қыстарды салып кететті, ойлап қалышты, емне ушынты айттым, ойлап атпайын ба. Андай кейін анан биттерден сұратындай. Бардым чыга берсе болот. Анысы кетти да бир жака кетип калды да. Десем, ой, үйдө чыгара бериш керек болчу деп. Мен кайдан билем, булар эмне деп ойлоп калды бизде. Окуй. Көчөгө чыккандары эме кылат деп ойлоп калды болчу. Эжем булар көп эмне кылбайт. Ошондо айтпайм. Ошондо билдим да, аны айтпаш керек экен депчи. Туристтер чоң отуруп сүйлөшкөн жакшы болушат. Сиз айткандай, фирмага келди да, мисалы, эмне француздар убактым болсо ошол мамлекет жөнүндө маалымат интернеттен окуп алганда, булар мамлекет менен сүйлөшкөндө, булар эчтеке билбейт экен деп эстейм депчи. Анан байыры качан келишти? 15-inde го Хорватиядан келишти 11 киши. Анан мен окуп алдым да, Хорватия деген 9 миллион эл экен. Хорватия деген бүткүл дүйнөлүк чемпионат футбол боюнча 2-нчи орунду албады. Ооба. Аларды окуп алдым да. Туристтер ушуну айтып берип койдум да, силердин борбор шаарыңар деген Зебр деген шаар экен, мурун деген силер эменин составында экенсиңер. Кийин бөлүнүп кеткен тууралуу, Югославиянын составында экен да. Сербия, Герцеговина менен бөлүнүп кетиптир. Ушундай анан футболдон 2-нчи орунду алмак сен. Күлүп атышпайбы? Мамлекетибиз кет экенсиңер депчи. Ооба, анан ошол мамлекет жөнүндө айтып бергим келет да. Чтоб булар дагы эме болбосун жана. Вегетарианецтерге эмне тамактарды жасайсыз? Вегетарианецтерге чечевичный суп жакшы болушат. Аны да жактырып ичет. Бул россиялыктар көп келди го. Россиялыктарда рецепт бар. Мында оңой эле ютуп бар деп атпайм да. Сенде менюда дагы эмне тамактар бар? Кээ бир туристтер айтат да. Лагман эмне, беш бармак эмне, пельмень эмне деселе баары эле камыр эт боло береби депчи. Сенде менюда дагы кандай? Чечевичный суп вегетарианец. Ошол бар. Анан борщ, жанагы өтө жеңил тамак деп калсачы. Анан
Гиптер өтө заказ берет да. Бир күнү тиги айтышат, кече муну жедик элек, сиз муну жасап бербейсизби? Күндө октор тамак болбайт. Анан гүлашты жакшы дешет. Тамагыбыз бышып калды. Мына туристтерге ушинтип тамактарды аз чыгарып беребиз. Биз колдон келсе ушу колго жасалган камыр менен, колго тууралган эт менен дегендей тамактарды ушундай бергенге аракет кылабыз. Анан жеп кетип баратканда ыраазычылыгын айтып кетсе, бизде ошол абдан эме. Биз да сүйүнүп калабыз. Даамдуу болуптур деп. Даамдуу болупту деп келип айтышат. Ошонун баары. Манттын ар кандай формалары бар, бирок мен ошо айтпадым жана ушул эле форма менен кылам. Анан кээде ассорти манты кылып берет. Анда эки манты эки кылсак, үчөөнү овощной кылып беребиз. Аш кабак менен да кылып бергенбиз бир жолу. Өздөрү айтышат. Негизи ушул үйдө колго жасалган тамак аштардын даамы өзгөчө болуп, анан мастер-класстар дагы алар үчүн абдан кызыктуу болот экен. Анан мастер-класстарга акча төлөшөбү өзүнчө? Сен кандай кылып сатасың? Мисалы, манты шоуну көрсөткөндө бир адам канча сомдон төлөшөт? Мен общий эле бир эле иштеп баштаганда эле манты шоуду өзүнчө 500 сом берчү фирма. Ошол эле. Анткени өздөрү жасап атат, чогуу жасап атабыз. Ооба, чогуу жасап атасыңар. Өздөрү эле алышат. Борсок шоу көргөзсөң же лагман же беш бармак көргөзсөң, аларда 500 сомдон. 500 сомдон эле. Мисалы 4 киши келсе 500 сом төлөйт, же 2 киши келсе деле 500 сом. Ар бир киши эмес, группадан, Группа бир эле. Анткени чогуу жасап атабыз да. Жакшы. Анан борсок шоу кылып, анан менен чай иче берип, анан тиги тамак бышкы чакты борсок менен чай иче беребиз да. Ошону да эме кылып. Колго жасалган тетабызын да ортого коюп коелу. Коноктор өздөрү табитине жараша таттымалдарды кошуп жесин. Анан мынтип куйбайбыз, өздөрү каалагандай кошуп жешет. Чыпара, демек конокторду колдон келишинче өзүңдүн колуң менен жасаган нан, кыргыздын сары майы, өзүң жасаган компот, өзүң жасаган соустар менен аябай жакшы меймандостук көрсөтүп узатат экенсиң да. Рахмат эже, сизге дагы. Чармачыл топко да ыраазычылык билдирем. Сизге да рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Баарлап Кыргызстанга мындай туруктуу туризмди жайылта берели, анан ушу сени көрүп, ушу айтайт десе каналынан көрүүчүлөр ушул Чыпара эжедей бир чети мугалим болуп иштеп, бир чети туристтерди да тосуп кыргыз меймандостугун көрсөтө берели деп элибиз дагы аракет кылсын. Рахмат. Жаштарыбыз ушу туризмде көбүрөөк кызмат кылышсын. Рахмат силерге дагы ийгилик каалайм ишиңерге. Gönülden gitmey çirkin ay, iyi ayıldı.